Мен туугандардан бирөөнө карыз бергем. 2 күнгө деп алган. 1,5 жыл болду бере элек. Кыздан сурасам тууганчылык үзүлөт деп сурабайм. Азыр өзүм да бирөөгө карызмын. Кыздан сы менен жазып тур да, кыздан. Жок, кыстап сурасам экен. Кыстап сурасам тууганчылык үзүлөт деп сурабайм. Азыр өзүм да бирөөгө карызмын. Кыстап катуу сурай берейинби? Мындай караңыз. Үзгүлтүксүз сураган ал өзүнчө. Катуу деген бир мүнөзүңүздү өзгөртүп, жаман сөздөрдү айтып, кордоп, анан кийин бир урушуп, жакалашып, же мушташканга чейин кезек жетип, мындай болбойт ал. Шариатта, биздин динибизде толук акылуусун артынан түшүп, укук коргоолоруна аларга кайрылып, алып бер дегенге толук акылуусун. Акыңыз да. Ар ким өзүнө коюп отурган болсо, өтө жаман нерсе болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн алхамдулилlah шариатта казы бар, шариатта сот бар. Бизде да карап туруп, ошо адамдардын укугун баардыгын адилеттүү чечип бере турган. Кайрылганга толук акыңыз бар. Бирок эгерде карап сиз өзүңүз дагы айтып атпайсызбы? Карызмын депчи. Тиги да ошо 1 айга деп алгандан кийин тууган болсо да бериш керек эле. Бирок ошол кезде баягындай акырын ошо ар бир жерде биздеги субханалла пайгамбарыбыз үйрөткөн райымдуулук бар да. Пайгамбарыбыз айткан, Алла райым кылат деген. Ким сатып атканда, сатып алып атканда, бирөөгө берип атканда, алып атканда жумшак болсо дейт да. Assalamu alaikum. Азыркы учурда кыздардын махры 100 000, 200 000 болуп жатат. Бирок ошону менен биргеликте алима, хафиза кыздардын махры 30 000дин тегереги болуп жатат. Алима кыздар медреседе окуу менен биргеликте кошумча кесиптеринин да ээси болуп жатышат. Ошондуктан алима, хафиза кыздардын махрын башка кыздар менен тең алардыкынан көбүрөөк, тең же алардыкынан көбүрөөк кылса болобу? Алардын курбанчылыктарын эске алып болот. Азыр эми 30 000 чында эле мындай айтканда азыраак да. 30 000 азыраак эми азыр. Өзү мындай туугандар. Шариатта эң аз махрды айтып койгон. Ал 10 дирхам. 10 дирхамы бир 2000 сом. Андан төмөн болбойт. Андан төмөн болбойт. Аягын айткан эмес. Пайгамбар албетте айткан, эң бактылуу аял өзү сулуу, эң бактылуу кызчы. Махры арзан деген. Бул өзүнчө. Махр кымбаттаганда туугандар зына арзандайт. Өтө эле махрды күчөтүп жүрген болбойт чоң акчагачы. Көп үйлөнө албай калат. Да бизде жакшы алхамдулилlah, биздин элибизде алхамдулилlah жакшы салттарыбыз бар. Көп андай мисалы үйлөнөйүн десе мындай проблема жок да. Үйлөнө алат. Единственное тойдон коркушу мүмкүн, андан коркуш керек өзү. Чын да, исрапкерчиликтен коркуш керек да. Жок нерсенин бардыгын эмелерди чыгарып, эмне кылмай керек бар аны. Махр Фатима деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кызы Фатима энебиз 12 укия деп коет, 480 дирхам деп. Ошого турмушка чыкканда Хазрет Али разыйаллаху анху берген да. Бүгүнкү күндө так бул где-то бир 1530 грамм. 1 килограмм 530 грамм күмүшкө эсептелет. Азыр күмүш где-то бир карап туруп 70 сомдон болсо керек. Канча? 50? 60. Бир эң мыктысын алайлы эми таксалан эми. Совсем азайта бербейле кыздарга. Ал где-то бул санаганда 100 000дин тегереги болот. 100 000 сомдун ушундай бир тегереги болот. Эгерде санасаңыздар, ошого Кудай кааласа бир махры Фатима 100 000 сомдон ушундай, 107 000, 105 000 ушундай боло турган болсо, машалла жакшы. Бирок адага мүмкүнчүлүктөрү бар, бардыгына эмес ал. Биз ирандык адам менен соода кылганбыз, квартираны аламын деп $1100 задаток берген. Калган сумманы 10 күндөн кийин деп арадан 6 ай өтүп кеп банк баалабады, квартираны дешип, эми задатокты кайтар дешти. Мен $800 кайтарып бердим, $300 калды, бербедим. Мен аны 6 ай күттүм, соодадан калтырды. Эми мен ушул $300 беришим керекпи же жокпу? Арбун деп коет арабтар задатокты.
эгерде сизге зыян боло турган болсо, өзү мисалы азыр светский закон менен караганыбызда задаток берилдиби? Кайтарылбайт азыр. Сен разы болуп, мына ушуну алам деп бердиң да, кийин анан айнып кеттиң, аны күттүртүп азыркындайчы. Бул мыйзам боюнча кайтарылбайт. Бирок шариятыбызда совесть каралат да. Адамдынчы. Ал мында ошондо дагы карайт. Буну дагы зыянга тартып калбасын да. Бузулуп кете турган нерселер болсо, сизге зыян жете турган нерсе болсо, алып калсаңыз болот. Канча зыян тартканыңызга жараша. Эгерде бузулбай турган нерселер, мисалы азыркындай недвижимосттар жосо, үй ушундайлар болсо, анда кайтарсын дейт. Буга эч кандай зыян деле келген жок да. Депчи, анда кайтарсын дейт. Бирок азыркындай баа ойноп кеткен учур болуп калса, ушуну күтүп отурган элем, буга сатпай, мындан кымбат сураганда да сатпай отурган элем буга деп. Андай учурда сиз зыян тарткан болуп каласыз дагы, алсаңыз мейли, анда бөлөк кеп. Устаз, мен бир кыз менен сүйлөшөт элем. Тилекке каршы азыр сүйлөшпөйбүз. Бирок ал кызды жакшы көрөм. Кыйналып турам. Эч бир нерсе жакпай, эмне кыларымды билбеймин. Мени бир өзүмө келтире турган мотивация бериңизчи. Анткени сизди жакшы көрөм деп койдум. Машалла. Ахаббакумулла фи махбаб. Тора. Жаштар түшүнүш керек. Машалла. Уялбай, тартынбай жазып. Молодец. Мындай кылыңыз да. Нике болгонго чейинчи ошон үчүн мындай сүйлөшпөңүз. Өзүңүз кыйналып каласыз да. Нике болгонго чейин. Никенин берекеси Аллаху акбар. Ким ошо үйлөнгөндө максаты күнөөдөн сактаныш эле болсочу, Алла автоматически сүйүп берет экен да. Бул Алланын кудретинин белгиси. Бирок максат эмне болсун? Күнөөдөн сактаныш болсун. Кыздардын да турмушка чыккан максаты ушул. Уулдардын дагы үйлөнгөн максаты ушул. Мен күнөөдөн сак болоюн деп, ыйманымды сактайын деп. Бул сизге кийим, сиз ага кийимсиз. Эми бири-бириңе кийимди кандай? Таза кийесиң, таза кармайсың, жинин келсе айырып салбайсың, туурабы? Алла Таала Куранда айтып койгон. Хунна либасун лакум ва антум либасун лахунна. Алар силерге либас, силер аларга либас, либас деген кийим. Демек адамга өтө жакын алып жүрөт да өзү. Кийимдичи адамчы дайыма. Туурабы? Кир алып жүрбөйт, жаштакай карайт. Ошо бири-бириңе ошондой карагыла, ошондой жакын болгула. Ачуң келсе айрыбайсың, ырыт үрбөйсүң. Ачуң келсе өзүңдү карма деген сөз да. Кийимде эмне күнөө дегендей. Бирок эми сизге эмне деп мотивация берет? Сиз даватка чыгып келиңиз. Кудай кааласа иншалла. Жакшы зикир дуа кылыңыз Алла Тааланын эмесинен. Биздин устазыбыз айтат эле. Буну өтө чоң проблема кылбагыла, жаштар дейт эле. Кайсы кызды сиздин босогоңузга кирет деп Алла жазган болсо, ал башканын босогосуна кирбейт дейт эле. Кимди Алла Таала сен үйүңө кирбейт деп жазды го, ал эч качан киргизе албайсың дейт эле. Албетте иншалла баягы аракет, дуалар керек, учур келип калганда, бирок баягындай. Биринчи үйлөнөрдөн мурда үйлөнүү илимин алыш керек. Турмушка чыгардан мурда турмушка чыгуунун илимин алыш керек. Бул ошо алып атканда ушунун укугун берем деп ал ахиретин курулат. Ушу үйлөнүп атканда ушунун акысын берем деп. Акысын берем деп. Тамагы барбы, кийим кечеси барбы, турак жайы барбы, дин, такыбалыгы барбы? Ушунун акысын берем деп үйлөнгөн ахиретин курулат. Аялдар, кыздар да турмушка чыкканда ушу күйөөмдүн акысын берем деп чыксын, ахирети курулат, Ушуга баш ийем, ушунун акысын берем деп. Болду. Шайтан ортого аралай албайт. Кеп ошо укукта гана. Ошонун илимин алып алыңыз, кандай акысы бар, кандай милдети бар. Болду. Ассаламу алейкум устаз. Имам Махди деген барбы же жокпу? Кээ бир молдолор буну жомок жалган дейт. Кээ бири бар дейт. Сиз чубак ажекелер бар дейсиңер. Өзү хадис барбы же жокпу? Ким буга ишенбесе капыр болобу же кандай? Тагфирулла. Жо тугандар, Имам Махди бар нерсе. Биз Мушкатул Масабих деген китепти 98-жылы окудук эле. Анан кийин көп устаздарыбыздан ошо акыл эс алгандан бери эле Имам Махди биздин динибиздеги бул кыямат күндүн белгилеринин бири катары бул бар нерсе. Бул хадди таватур деп коет. Бул деген тугандар мындай да, хадистин түрлөрү бар да. Имам Махди боюнча сахih хадистер мына.
Абу Даудда, Термизиде, Ибн Мажада, Байхақиде, Канзул Уммалда, Насаиде, Муслимде. Охо, хадди таватур. Бунунку таватурга жеткен, жөнөкөй эле сахих эмес. Жөн эле хасан хадис эмес, таватур деп кой. Таватурду инкар кылган, Кудай сактасын, иманды жаңылаганга туура келип калат. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн сөздөрү да. Өз айтканда, Ал-Махди минни. Махди менден дегенде. Ажлал жабхати дейт. Пешенеси кең болот экен. Анхан унф деп коет. Мурдумда жалпак эмес, кичине мындара, бейрек. 7 жыл башкарат деген. Абу Дауд шарифте. Сахих хадис. 7 жыл башкарат деген. Ямлаул ард кыстан ва адлан. Жер бетин адилеттүүлүк менен толтурат экен да. Адилеттүүлүк, инсаф менен толтурат экен. Кама мулият зулман ва журан. Кандай зулумдук менен толтурулган жерди ошо менен толтурат экен. Бул риваят Абу Саид Худри радыйаллаху анху риваят келет. Ибн Масуд радыйаллаху анху айткан Тирмизидин риваятында. Имам Тирмизи айткан: "Хаза хадисун сахихун." Бу сахих хадис деген бул. Жөнөкөй хасан эмес даже. Заиф тиякта турсун, мавзу тиякта турсун, жасалмалар башкалары. Казар. Бул туган пайгамбарыбыздын хадисин жомок деп айтпагыла. Пайгамбарыбыздын имандан ажырап калбайсың, пайгамбарыбыздын хадисин кантип жомок дейсиң? Этиятташ керек. Имам Махди, биздин ахли суннат вал жамаатта туган бул ижма бар. Бул боюнча бул ижма, бул жакшынакай түшүнүш керек. Ибн Масуд разыяллаху анху дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат дейт. Ой. Тазхабу дунья, дүйнө бүтө баштайт, жоголупчу. Хатта ямликал араб рожулун салих, арабка ошондой бир киши келет дейт. Ал ошол бардык зулумдукту жок кылып, адилеттүүлүктү тургузат дейт. Мин итрати мин ахли байти, ал менин үй бүлөмдөн болот дейт. Тияк бияк ал башка эмес, менин үй бүлөмдөн болот дейт. Эми угуп алыңыз. Ювати исмуху исми, анын аты мен атыма окшош болот дейт. Ва исму абихи исму аби, анын атасынын аты мен атамдын атына окшош болот дейт. Аты Мухаммад болот. Атасынын аты Абдулла болот. Умму Салама радыйаллаху анха енебиз. Айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан дейт. Не дейт? Махди, ал-Махди айткан, мен айтрати, мен үй бүлөмдөн деген. Мен аулади Фатима, Фатима эне өзүнүн балдарынан болот деген буну. Фатима эне өзүнүн балдарынан болот бул. Башка эмес ал. Башка ажам-пажамдардан эмес, жөн эле бир дааватчынын аты жолсо чакыруучу андай эмес. Фатима энебиздин урпагына болот. Булардын бардыгы сахих хадистерден айтат. Заиф хадистерге өтө турган болсок толтура. Даже сахих хадис болбогон чакта дагы эгерде заиф хадис болсо, туган аны жомок деп айтса болбойт. Матрук, макзуб, албетте башка аралаштыргандар толтура, аларды албайлы го. Мен силерге айтып бердим, мынакей Мушкаттан ошо эсимди атканда мен эсимде, ошо 98-жылдан бери канча жыл Имам Махди деп тугандар. Бул жерде Имам Махди как раз булар замандаш болот. Иса пайгамбар менен. Иса пайгамбар түшкөн Даджал ошо бир учурда болот булар. Бир учурда болот. Имам Махди айтат да, "Фасалли бина" дейт. Иса пайгамбарга айтат да. Окуп бериңиз бизге намаз дейт. Иса пайгамбар: "Ла." Окубайм. Эмнеге? Силердин кээ бириңерге амирсиңер дейт. Алла Таала бул үммөткө ушунчалык чоң сый урмат берген дейт. Имам Махди өтөт деген. Ой, тугандар, ошондо Иса пайгамбар аркасынан кармап мынандай деген. Мына азыркы мурунку айткан хадистердин бардыгы сахих хадистер булар. Түшүнүктүбү? Муслим шарифте келип атканы бул Имам Махдидин ачык атын айтпай, бирок кыяматка жакын ушундай Алла Тааланын халифасы болот. Аллаху акбар, ал болсо канчалык ушундай жакшылыктарды кылат деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан хадис бар. Байхакиде деле келет бардыгында, риваяттарда бар. Абу Дауддун өзүндө бар, Абу Дауддун өзүндө. Ал жерде сахих деп айтылган. Бир киши келет экен да, Имам Махди айтат экен да, пайгамбарыбыз айтат: "Я Махди, атини. Мага бербейсиң. Ал ушунча берешем болот экен. Эч нерсе калбай, көтөрө албай турган деңгээлде берет экен." Бул риваят Тирмизиде. Туган ушунча хадистерди көрүп, ижмаи умматты көрүп, таватур деп коет. Буну хадди таватурга Бухари бар. Имам Бухари рахматуллахи алейхтин шархын жазган.
Мынакей туугандар, Ибн Хаджар Асқалани рахматуллаху алейх Фатхул Бари деген китеп. Бүткүл дүйнө признавать этет. Имам Бухарини андан кыйын, андан күчтүү шарх жок. Фатхул Бари. Ибн Хаджар Асқалани рахматуллаху алейх не дейт? Бунун чеги жөнөкөй эле заиф тиякта турсун, хасан тиякта турсун, сахих таватурга жеткен, хадди таватур маананга жеткен эле. Ошон үчүн кээ бир баягы риваяттарда да келет го. Кудай сактасын туугандар. Эгерде Иса пайгамбардын түшүүсүнө, Даджалдын чыгуусуна, Имам Махдидин келүүсүнө туугандар ким муну четке кага турган болсо, пайгамбарыбызга түшүрүлгөн нерсени жалганга чыгарган менен, ошого капырлык кылган менен барабар деген. Бул нерсени таватурдан булар тамашалашпаш керек да. Ошон үчүн ылдыйда окуу мүмкүн, башка немесине карап. Шиялар. Ахли суннат биздин акыйдабызда булар. Биздин акыйдабыз, биздин ишенимибизде булар. Шарх Макасидти карагыла Тафтазани рахматуллаху алейх. Кандай айтып өткөтсө да булардын баардыгына келген туган. Ошон үчүн бул боюнча Имам Махдидин маселеси боюнча этиятташ керек тасырлар. Дуалаганды кантип билсе болот? Дуаланганды адам баласы башы тегеренип, кээде көңүл айланып, ибадатка тартылбай, тез урушчак болуп, ачуусу келип, мына ушундай болуп калат экен да. Ошондой кылып билсе болот дуаланганда. Албетте аны өзүнө дагы дуа кылып, эме кылып турсун. Ассаламу алейкум, жолдошум Толик 10 жылдан бери жашайт. Болчубуз, 4 балабыз бар. Эми болсо кайненем тилине кирип, ишенип бизди балдарым менен кечти 6 айдан бери. Ата энемдин үйүндө жүрөм. Жарашып чогуу жашап калсак экен, насаат айтып коюңузчу. Менден кетсе кечириң деп, кайненемден да, жолдошумдан да кечирим сурадым. Аллаху акбар. Эми азыр бүгүн көрбөйсүзбү? Алла Таалам баарыбызга тоофик берсин. Кечиримдүү болбосочу жашоо кыйын. Адамдан ката кетет. Жаңылыш болот. Ошо тирештире бербеш керек. Мен учурда ачууңуз келип турду, бир күнбү, 2 күнбү, бир жума кечирип коюш керек. Кайра тиреп тура бериш керек. Сизден деле ошо ката кетет. Андан кеткен ката сизден деле кетет. Ошон үчүн иншалла кечиримдүү менен жашаганга жетпейт. Балдар ооруганда кандай болот? Биз ата эне өзүбүз күнөөлүүбүзбү же Кудайдан болобу бул нерсе? Ошо караңыз, баардык жакшы жаман Алла Тааладан. О себепчи инсан Кур'ан-ы Каримде куллу мин индилла, баардык Алла Тааланын тарабынан келет дейт. Ма асабака мин хасанатин фа мин Аллах, ва ма асабака мин сайятин фа мин нафсик. Сиздерге кандай бир жакшылык жетсе, Алла Тааладан, жамандык жетсе, нафсиңердин тарабынан деген да. Өзүңөрдүн тарабынан. Жакшылык түздөн түз жетет экен адамга. Ортомчусуз эле. Жамандык болсо, ошол жерге сиз нафсиңиздин тарабынан дейт. Ошон үчүн иншалла балдарды колдон келишинче албетте жакшы карап дарылап тиякпай кылыш керек. Бирок кандай болбосун Алла Тааланын тагдырына жакшылык жамандык деп ишенебиз да. Кантип карыздардан кутулуш керек? Карыздардан кутулууга биринчи ниет кылыш керек. Алла Тааладан дуа кылыңыз. Арабчасын билсеңиз өтө жакшы. Болсо кыргызчасы менен эле. Исрапкерчилик толук тототуңуз. Намазга бекем болуңуз. Жалкоолук эмес, мээнетке өтүңүз. Иншалла Алла Таалам жардам берет. Ата энемдин ортосунда сүйүүнү кантип пайда кылса болот? Алар көп урушат. Баш кошкондоруна 30 жылдан ашты. Же ошого жардам берчү дуа айтыңызчы. Кур'анда Алла Таала мындай дейт да: "Инналлазина аману ва амилус-солихат саяджалу лахумур-рахману вудда." Алла Таала сүйүүнү качан берет? Билип коюңуз, кандай денеге жан салган Алла, денеден жанды чыгарган Алла Таала. Сүйүүнү, жиркеничти берүүчү Алла Таала өзү. Бирок сүйүүнү берет, Алла айтат, ким ыйман келтирип жакшы амал кылса, Алла алардын ортосуна сүйүү берет дейт. Ошон үчүн азыркы немелерде мына жерде ата эне болсун, жана үй бүлө болсун, достору болсун, ортодо сүйүү болуш үчүн иман, амали салих. Иман, амали салих. Ушу экөөнү гана жакшы. Амали салих деген жакшы амалдар. Ушу экөө менен гана туугандар неме болот.
Анан кийин жардам берүүчү дуа болсо өзүңүз дуа кылыңыз кыргызча эле. Же болбосо Аллахумма аллиф байна кулубихим ва аслих дата байнихим. Я Алла, жүрөктөрүн бир кылгын, араларын оңдогун деген дуалар. Ассаламу алейкум устаз, мен намаз окуйм үйдөн. Эч ким окубайт. Аларга дуа кылам. Намаз окумайынча ушул дүйнөдөн ала көрбө деп. Анан менин сооп амалдарым болсо, мага эмес, ата-энеме жаза көр деп дуа кыламын. Ушул дуа кылышым туурабы? Алардын амалдары жок, дозокку болуштарын каалабаймын. Жо, мага не дедиңиз? Ата-энеме жаза көр деп дуа кыламын. Сооп амалдарым болсо, мага эмес, ата-энеме жаза көр. Жок, бул туура, мындай кылбаңыз. Алла таалам сизге деле берет, ата-энеңизге деле бере берет ал. Мага эмес, ата-энеме дебейле, мага деле, ата-энеме деле дебей коер. Сизге деле Алла таалам Алланын казынасы азайбайт да. Бул бир сомду тиге бөлүштүрүп, буга бөлүштүрүп, андай кылып жарым кылбайт Алла таалам. Толугу менен бере берет. Сизге дагы алга дагы. Менин күйөөм кичине бир нерсе болсо эле, кет, сени менен жашагым келбей калды. Мага керегиң жок дей берет. Ушундай абалда талак түшөтпү? Жо, караңыз. Өзү мындай сөздөрдү бу эркектер айта бербеш керек да. Кээ бир учурда периштелер амин деп коет. Кийин анан чогуу жашоо кыйын болуп калат. Пейилдер жакпай калат, сөздөр жакпай калат. Өзгөчө ортодо бала болуп калгандачы, өтө жакшы эмес. Ошон үчүн кичине көтөрүмдүү болуп эле үйдө амал деле күчөтүш керек. Единственный дары туугандар, биз үйдө амалды күчөтөлү. Зикирди, Куранды, дуаны, таалимди, намазды, үйдө мээнетти мыналарды күчөтөлү. Кудайым буйрса, иншалла таалам баары жакшы кылат. Мындай эле кетпет деп, эгерде бирок мына сиз айткандай кет, мен сени жашагым келбей калды, ана муну айта берген керегиң жок деген сөздө аны жүрөгүндө ниетин көрүш керек. Эгерде жүрөгүндө ниети ажырашуу болуп калса, анда түшүп калат ал. Анда түшүп калат, аны итиятташ керек. Мен бир кыз менен 2 жылдан бери сүйлөшөм. Кыз жигит болуп сүйлөшүү арам экенин билем. Бирок түндө тахажжуд намазында адал кылуусун суранам. Не дегени бул? Бул кылганым туурабы же туура эмеспи? Ушул суроого жооп берип коюңуз, Алла сизден ыраазы болсун. Жок, мындай. Азыркы башында айтып кеткендей эле да, туугандар, азыр көбүнчө кыздар менен сүйлөшүп, туура эмес ишке барып коет. Андан кийин ал кимге турмушка чыгат? Кээде ушу көңүл ушунча алып калгандан кийин ата-энелери болбой калат да, тигини башка турмушка берет. Ал башка ойдо. Бул башка ойдо. Турмуш бузулат. Өзүңүзгө райым кылгандай башкага да райым кылың да. Азыр канча деген жаштар ушундай кылып коет. Туура эмес бул. Ошол иши кайтып келип ошо таш башыңа тийбесин. Ойлоп көрсөң, сенин карындашыңа, сенин кызыңа ушундай кылса кандай болот? Ошон үчүн итиятташ керек мен. Эгерде ушунчалык эле жагып тияк-бияк болуп калса, жакшынакай ата-энелери менен, ак батасы менен жакшы никелешип алыш керек дагы. Бисмилла менен сүйлөшө бер. Тахажжуд намаздан сурай бериңиз. Мен заарамды жана арт жагымды кармай албайм. Тубаса операциядан кийин ошондой болуп калганмын. Өзүм каалабаган убакта деле чыгып кете берет. Намазды кандай кылам? Ар бир намазга бирден дарат аламбы? Намаз окуп жатканда агып кетет, же жел чыгып кетет. Мага айылыбыздын имамы айткан эле. Бир сенин, бир даратың бир намазга сөзсүз жарайт. Эң башкысы жай намазды булгап койбосоң болду деп айткан эле. Ошол жөнүндө кененирээк маалымат берип коесузбу? Мындай учурда сиз үзүрлүүгө киресиз. Сиз үзүрлүүгө киргенден кийин ар бир намаздын башында, то есть ар бир 5 убакыт намазда баштан дарат алып коесуз, болду. Ошол намаздын убакыты чыкканга чейин канча кааласаңыз намаз окуй бересиз. Ошо бир дарат менен. Пешим намазда дарат алдыңызбы, асырга чейин канча намаз казасынбы, нафилинби окуй бересиз. Даратыңыз ошо азыркындай токтобой чыга бергенде делечи, жел болсун, зара болсун, кыжалат болбоңуз. Сиз үзүрлүүгө киресиз, окуй бересиз. Мен Россияда иштеп жүргөндө бир бала менен жакын мамиледе болуп жүрдүм эле. Кийин ал Кыргызстанга келген. Эми ал бала менин кызым менен сүйлөшүп, сөйкө салып кетти. Эмне болуп кетти? Кандай болуп кетти? Мен Россияда иштеп жүргөндө бир бала менен жакын мамиледе болуп жүрдүм эле. Кийин ал Кыргызстанга келген. Эми ал бала менин кызым менен сүйлөшүп, сөйкө салып кетти. Не кыларымды билбей жатам. Кызым таянесинин колунда.
Кызым да, тайенеси да макул болуп жатышат. Эмне мен кылсам болот? Нике болбойт. Эгерде мына силерден ушундай жакындык мамиле болуп жүргөн болсо, апасы менен анын кызы менен андай нике сүгө андай болбойт. Туугандар, мына биздин чөйрөбүз каяка баратат. Алла Таала иманыбызды саламат кылсын. Мусулмандарга ынтымак берсин, туура түшүнүк берсин, туура илим берсин. Этияттуулук керек. Синоптиктердин аба ырайын айтканына ишенсе болобу же ал ширк болуп калабы? Жок. Болжол күмөндүн деңгээлинде болсо мейли, болжолду. Аны ошо точно болот, анда ишенсе болбой калат. Рамазан айынын казасын кармап жатканда оозду азанга карап кечирээк жаап калса кафарат болуп калабы же бир күнгө бир күн карызбы же кечиримдүүбү? Жок, бир күнгө бир күн. Кечирээк болуп калды, убакыт өтүп кеттиби? Болду. Бул жерде Рамазан айдын казасын карап атабыз. Кафара бир гана Рамазан айда ал. Атайлап ачкандаргачы. Кафара деген мындай. Казасын кармайсыз бир күн, кафарасы 60 күн. Ден соң жакшы атайлап ачып алган. Анын эми сүрөттөрү бар эми ошолорго. А мынандай сизге казасын кармап атканда ачып алган болсоңуз, атайлап ачкан болсоңуз деле кафара жок, бирок каза бар. Каза бар. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Зекет кантип берилет? Зекеттин пайдалары, бербесе зыяндары. Зекет берилген оңой. Кимди Алла Таала бай кылган болсо, мына бүгүнкү быйылкы жыл боюнча 250 миң сом тегерегинде, Төөгөчү 5 төөңүз болсо 1 кой. 10 төөгө 2, 15ке 3. Андан кийин ушинтип кете берет. 20га 4, 25ке келгенде бирок бинти махаз деп коет. Анда уже бир төө бересиз, ага чейин кой бересиз. Уйларга болсо 30дан, койлорго 40дан. 30дан 40ка чейин иштеп көрбөйсүз. 40 болгондон кийин анан бересиз. Эми анан кийин койлорго боло турган болсо 40та бересиз, ошо ойдон 120га чейин бербейсиз. 121де бересиз. Жылкыларга этияттуулук үчүн бересиз. Кыскасы айтканда. Эми азыр мына алтын, күмүш акчаларга гана товар оборотторго кала турган болсоңуз 40тан бирин бересиз. Бирок ушу зекет берип атканда сиз билиңиз, Алланын буйругун аткарып атам деп. Зекеттин максаты ушул. Хуз мин садакатихим, хуз мин амуалихим садакату тахирухум. Алардын мал мүлкүнөн зекет алгын, алар тазалаш үчүн. Алар тазалайт дейт да. Зекет берген адам тазаланат экен. Малы да тазаланат, өзү да тазаланат. Негизги максат ошо зекет берген киши өзү тазаланат. Экинчи анан бейбечараларга, кем багалдарга берилет. Вал акибату лил муттакин деген сөздүн маанисин айтып бериңчи. Вал акибат деп тур, ар бир иштин акырын айтат. Акыбети деп коет бизде. Акыбети, натыйжасы, результаты, жыйынтыгы, акыбети лил муттакин таквалардын ошолорго таандык. Кыскасы бардык ийгилик таквалардыкы деген сөз. Аягы ошолордуку чыгат. Учурда кыйналып атышы мүмкүн, кордолуп атышы мүмкүн, жетип жетпей атышы мүмкүн, ачка калышы мүмкүн. Ушундай көзүңүзгө ушундай көрүнгөн мененчи, бирок түбөлүк акыбети ал жакта, бирок бу дүйнөдө деле Алла Таала маларды кем кылбайт. Сөзсүз таква адамдардын акыбети ошого чыга берет, чечимчи. Байке мен 13 жаштамын. Намазды болсо багымдатын гана окуйм телефондон, көрүп, кээде ката кетирип алам, эчтеке болбойбу. 13 жашта азамат, Алла Таалам ыраазы болсун. Бирок телефондон карап окуганга бизде болбойт, билип алышыңыздар керек. Анан көрө кичине жаттап, окуп, аракет кылып, жамаат менен телефондон карап үйрөнө бериңиз. Окуганда турганда канча ушу мүмкүнчүлүгүңүз болсо, үйрөнгөнүңүз. Ошону эле окуңуз, сырттан карабай элечи. Кафара маселеси. Сохур, саарлык ичпей ооз жапканмын. Ифтарга 3-4 саат калганда оозумду ачып алдым. Себеби бир аз өзүмдү алсыз сезип, экинчиден жанымдагы киши мен чай ичпей карап отурсам, ал дагы жакшы иче алган жок. Макул бир күн ачып коеюн, акырында тутам деп ачып алдым. Адаштым окшойт. Кафара болобу ушул учурда? Себепсиз ооз ачса кафара экенин жакшы эсимде жок эле. Эми себепсиз ача турган болсо кафара дагы. Эми ал өзү сиз менен Алланын ортосунда ачык айтып, мисалы, чындап эле ошол кичине аз-маз курсак ачкандан же болбосо ошо кишинин ою ушунун азыркы айтканда көңүлү деп ача турган болсоңуз, анда кафара. Эгер адам ооруп кыйналып кетип ача турган болсо, анда кафара жок.
Эгерде чет жакка чыгып иштеп келейин десем, ата энем макул болбойт. Үйдө агам, жеңем бар кызматына, ыраазычылыгын алып анан кетсем дегем. Жок, ата чет мамлекетке кетканда сөзсүз ата эненин ыраазычылыгын алып кетиңиз. Аманат да, бүгүн бар, эртеге жок дүйнөдө. Ким бар, ким жок. Ата энени наразы кылып, тим эле ата эненин баягы көңүлү дайыма балада болот, баланын көңүлү талада дегендей. Ата эненики башкача да. Ошон үчүн иншалла азыр жөн эле кичине күчүңүзгө, же болбосо досторуңузга, же ушундай эле бирөө алаксытып мынча акча табасың деп эле жүгүрүп эле кетип калбай, кичине сизге жакшы кеңеш бере турган, аркаңыздан дуа кылып, сизге көбүрөөк ойлогон ата энеден патасын алып коюңуз. Көндүрүңүз, болбосо бул жерде иштеп туруңуз. Кээде жумушка чыгып калганыма байланыштуу шамды каза кылып түндө 1-2 окуп жатканда тахажжудка чейин куптан 2 окуп жатам. Туура элеби? Шамды каза кылууга аракет кылыңыз таксыр. Анан кээде каза болуп кала турган болсо, болот. Анда эми куптанды окуп, куптандан кийин шамдын казасын окуп, анан кийин эң акыркысын витр кылганыңыз жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, акыркы намазыңар витр болсун. Биз нике окутуп ата энеге айтпай эле жашап жатабыз. Анан бирок биз күйөөм экөөбүз көп урушабыз. Ал кыздар менен көп сүйлөшөт. Эч токтобой койду. Анан мен ойлоно берем. Биз Москвада Проспект Мирадагы мечитке барып нике окутканбыз. Бир татар молда окуган. Биз эмнеге көп уруша беребиз? Ошондо биздин никебиз чын эле окулдубу же окулбадыбы? Дагы деле ишене албаймын. Жана мен күндөгө күйөөмдөн талак сурап жатамын. Ал бирок бербей жатат. Бирок башкалар менен сүйлөшө берсе, анда неге мага нике окутту, эч түшүнө албай жатам. Аллаху акбар. Мындай караңыздар да, никеде өзү туугандар мындай да күбө болуш керек. Күбөсүз нике эмес. Ошондо эки эркек же бир эркек эки аял бизде күбөдө. Андан сырткары макулдук болуш керек өткөн чак менен. Ошондой боло турган болсо, же болсо бирөөсү учур чак, экинчиси өткөн чак, иштек эмес. Же болсо буйрук иретинде болсо, макулдугу кетсе деле мейли. Бирок тууган эгерде келер чак менен болсо, ал болбой калат. Күбөсү жок болсо дагы болбой калат. Махыр айтылбай калса боло берет, бирок махыр калайбы калабайбы күйөөнүн мойнуна карыз болуп калат. Анан мындай немеден башкага сиз айтып аткандай мына күйөөмдөн талак сурап жатамын, ал бирок бербей жатат, башкалар менен сүйлөшө берсе деп. Мындай жакшы кылбаш керек, мындай болбойт да туугандар. Бул арам жашоо. Алла таалам сизге ак никеден бердиби, жубайды. Ошо менен токтоңуз. Ар кимге тийишип, ар менен сүйлөшүп, адамдын напсы кумары деген ал тойбойт. Арам нерселери менен эч качан жүрөк рахаттанбайт. Оорукчан балдарды Аллахым өз тагдырыбызга жазып жаратабы, же биз өзүбүз күнөөлүүбүзбү? Врачтарды туура тандай албай же бойдо бар кезде туура тамак жебей, оорукчан балдарды карагандарга кандай сооп жазылат? Куранда жазылганбы, же хадистерде барбы, айтып кетиңизчи. Же ооруларга караганга улуу сооп да. Bizde ol жаныбарларга райымдуулук кылганда сооп жазылат. Ар бир боору бар жандыкка райымдуулук кылыш үчүн Алла таалам сизге сооп берет. Эгер бул бала болуп атса, оорукчан болуп атса, Алла таалам пайгамбарыбыз айткан, силерге жардам берилет, силердин алсыздарыңарга карап дейт. Ошолорго карап. Ошон үчүн иншалла буларга Кудай кааласа ар бир кызматыңыздарга сооп жазылат, ар бир кызматыңыздардан Аллага жакындайсыздар. Assalamu alaikum ustaz. Биздин чогуу жашап жатканыбызга 20 жыл болду. Аллага шүгүр. 5 балабыз бар. Улуу балабыз бой жетип, чоң жигит болду. Биздин үйдө уруш талаш, бир гана жолдошумдун ар кайсы аялдар менен таанышып сүйлөшкөнү 20 жылдан бери ушул тема. Жакында эле бирөө менен жаным деп жазышыптыр. Кечире албай жатам. Талак сурасам болобу? Караңыздар, эгерде ушундай кылып зулумдук кыла бере турган болсочу, арам иштерди кылса, талак сураса болот. Акысын бербесе, азыркындай арам нерселерден башы чыкпаса, кандай кылбаш керек да. Аллаху акбар. Устаз, менин түшүмө сиз кирген экенсиз. Мага дуа берип коюңузчу десем, сиз болсо 4 айга дааватка чыксаң кылам деп айттыңыз.
Мен болсо сөз чыгам десем, сиз дуа бердиңиз. Анан болсо жакындагы эшикти ачып, мага чепкен кийгиздиңиз. Ал болсо көк светте экен. Мен аябай сүйүнүп кубанганымдан ойгонуп кеттим. Жооруп берип коюңузчу. Машалла. Сизден 4 ай бизден бир чепкен анда. Жоорулуш эле эң оңой эле туура. Анда көк чепкенди айтып атат. Билбейм кандай болсо мейли. Допусу менен. 4 ай менен дагы жакшы допусу. Баланын 40-ы чыкканда 40 токош жасап таратат. Ошонун бир штугун бешиктин башына коюп коет экен. Баланын тили же басып калганга чейин турат экен. Ал токоч ошону алып салсам болобу? Апаман сурасам, баланы коргойт дейт. Токоч же бычак коюп коет дейт. Я кумурскалар келип балан каяктан? Эски токочко барды келе берип. Бул эми баягы бизде урп адатта айтылып калган жерлер бар. Шариятта мындай жок. Токочту жеп койгула. Анан эң жакшысы эле токочту жакшынакай жеп, бечарага берип койгула. Анан көрөк баланы сактай турган, коргой турган пайгамбарыбыздын айткан берекелүү дуалары, Кур'ан-ы Каримде Алла айткан берекелүү сүрөлөр бар. Ихлас, Фалак, Насты билесиз, Аятал Курсуну билесиз. Ошону окуп коюңуз жакшылап. Убакыт бүттүбү? Всё.